Эми кандай десем эми биринчиден ошол жанагы межведомственный комиссиянын ишин биз колдойбуз. Баягы анализ жүргүзүш керек, чын эле. Анализ жүргүзүш керек. Мындай кандай болду пандемия? Кайсы жерде эмне мүмкүн каталыктар кетти? Анын баарын такташ керек. Больницалардын акыбалы кандай? Жабдыктар жетиштүүбү? Вот кайсы жерге мындай эми бунун баардыгы бул анализчи. Мындай бирөөдү күнөөлөш үчүн эмес. Бул анализ мындай чече турган жолдорун табыш үчүн жасалыш керек эле да, бул комиссиянын анализичи. Анан мына биз аргасыздан келдик пресс-конференцияга. Өзүбүздү коргойлук деп. Анткени деген тиги ошол дарылоо боюнча, жана дарылоо боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн кылган жыйынтыгы бул каралуу, бул жалган. Биздин элдерге мындай сапаттуу кеңештерди берелик биздин дарыгерлерге депчи. Анан протокол иштелип чыккандан кийин эле биз тынымсыз жума сайын күнүгө райондор менен байланышып дарылоо жүргүзүп аттык. Керек болсо биринчи протокол чыкканда эле ошол биринчи протоколдо жазылып турган ошол жанагы канды суюлта турган дарылар керек болсо бериш керек деген. Ошол биринчи оорулар пайда болгондо март айында. Ошондо эле канды суюлта турган дарыларды алышкан. Ошол биздин ооруларчы. Ошон үчүн жанагы протоколду атайлап кармашкан, анан элдер ошону өлдү деген, бул деген такталбаган, далили жок маалымат. Бул 100% жалган. Андай эч качан болгон эмес, болбойт. Мына Акипресске чыкты, ошолордун жарыясы, баягы корутундусу. Анан ошол жерден булар биз тарапты укпай эле, биз ошол вице-премьерге баралык деп да суранганбыз. Ал кабыл алган жок бизди бир да жолу. Анан мындай да бир тараптуу мындай элдин алдына ошол адамдардын өлгөнүнө ушул Сооронбаев анан командасы деп ушинтип жазылып чыкпады. А менин командам деген бул бүт Кыргызстандын врачтары. Ошол ковид менен иштеген врачтар. Азыр эгерде силер ар бир регионго барып сурасаңар, ошол жана ковид менен иштеген госпитальга, же болбосо жөн эле врачтардан сурасаңар айтат. Биз менен Сооронбаевдин командасы иштеген, биз ошонун командасыбыз деп айтат. Анан ошол ушундай каралоо болуп аткандан кийин биз баягы биздин эл, Кыргызстандын эли, бизге ишениш керек. Дагы деле биздин оюбуз ошол биздин элдин ден соолугун чындоо. Башка оюбуз деле жок. Анан эми ошону биз азыр эл чындыкты уксун деп атабыз. Ошол комиссиянын жыйынтыгы дарылоо боюнча, ошол бизге тиешелүү жыйынтыгы. Ал деген туура эмес. Андан токтотуш керек аны. Керек болсо ошол комиссиянын мүчөлөрү кечирим сураш керек. Расмий түрдө пресс-конференция уюштуруп кечирим сураш керек. Керек болсо, эгерде мындай моралдык, этикалык жакта алганда, укуктук жакта алганда, биздин укугубуз бар да, өзүбүздү баягы каралып атса, чындыкты айтканга. Ошол комиссиянын мүчөлөрү дарылоо боюнча баа берген. Алар өздөрү каякта жүрдү эле? Ошол бизде Кыргызстанда кырдаал курчуп турган мезгилде. Ошол сурооду бериш керек. Ошолордун жанагы корутунду чыгарган жана Самат Асаналиев Нарында иштеди деп уктум. Нарындын коллективинен сурагыла. Калыс сөзүн айтышсын бардыгы. Каяктан комиссиянын мүчөлөрү келди? Кайсы мындай критерий менен тандалган? Ким аларды сунуш кылды? Эмне үчүн бизди кабыл албайт мындай профессионалдарды? Биз аз эле калдык Кыргызстанды мындай түптөп турган, системаны түптөп турган профессионалдар. Биз чиновник эмеспиз. Мен чиновник эмесмин. Мен дарыгермин. Болгондо гана билимим жогору, квалификациям жогору. Менин профессор деген өзүм мээнетим менен тапкан наамым бар. Эң менин чоң кызматым эле ошол. Менин эмне профессор деген дипломумду алып алам азыр. Же мени врач эмес деп диплом ала албайт эч ким аны. Ошон үчүн биз калыстыкты иштеп, чындык үчүн келдик бияка. Врачтарга асылганды токтотуш керек. Биринчи бизге азыр, мен ойлойм, шарт түзүп бериш керек. Бизге жардам бериш керек. Келечекте да кандай кыйынчылыктар болот, аны ким билет? Ошон үчүн биз азыр күчтөндүрүшүбүз керек. Ошол бизде мисалы, биз өзүбүзчө анализ жүргүзгөнбүз, терең анализ. Бизде сунуштар бар. Биз билебиз кантип саламаттык сактоо тармагын күчтөндүрсө болот. Бардыгын билебиз. Эми ошону угуш керек да. Кайта бизди баягы жаш балдарга берип, анан тиги бизди каралап, атайын ушундай бир туура эмес нерселерди жасагандын ордуна. Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Атайын сизди каралап деп атпайсызбы? Мен бир нерсени эле айта алам. Саясатташып кетип атабы? Жок, бул саясат эмес, бул комиссиянын мүчөлөрүнүн арасында мындай жеке мындай көрө албаган, анан жанагы ушунчалык биздин жана болгон
мен деген мындай да, мен ковидке чейин эле мындай Кыргызстанда дүйнө жүзүнө таанылган профессорлордун бири мен болушум керек. Мени эл аралык деңгээлде көп мамлекеттин көп медициналык борборлору, алдыңкы адистер мени таанышат, чакырышат. Мен деген жана илим тармагында, жана лекция окуп, билим тармагында көп деген мындай демилгелерди Кыргызстанда алып барам да, ошол жаңы кадрларды даярдап. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы көрө албастык барбы депчи ушул жерде. Ошондой жөнөкөй эле бир жеке бир кызыкчылыктар бар да арасында.